Туғандар, ассаламу алейкум. Амансыздарбы? Менен көбүңүздөр сурайт элеңиздер. Орус базалары болсо тартсаң деп, Измайловский Кремль деп жазсаңыздар чыгат. Бешмармактын жанында экен. Мен деле бул жерди билбейт элем ачыгы. Өтүп баратсам эле жайма базар башталып кетти. Машинаны бир жерге токтотуп, бир контент тартайын деп атайын түшүп калдым. Каналга катталыңыздар, лайк басыңыздар. Колдон келсе, аркы берки тааныш билиштерге жөнөтүп койсоңуздар болот. Бул кадимкидей эле ошо жайма базар. Колдон келишинче тартып көргөзүп берем. Анан бул жерге негизи эле башка күндөрү келип деле бир Кремль айланып келсеңиздер болот. Эски да баардык ошол исторический, тарыхый жайлар деп айтсам да болот да. Азыр колдон келишинче тартып көргөзүп берем. Суббота базар болот экен бул жак. Башка күндөрү свободный график менен келип айланып келсеңиздер деле болот экен. Кандайсыз? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Жакшы. Иштериңиз болот атабы? Бул жерде орус базар бар экен. Мен азыр көрүп, элге бир жарыялап коеюн деп токтодум. Сиз бул жакты көптөн бери билесизби? Мен эми бул жерде общий Россияда жүргөнүмө 23 жыл болуп калды. Бул базар мындай орус базар деп атаганыңар менен элдик эле базар. Жайма базар экен. Жайма базар. Бу жерде орусу да бар, кыргызы да бар, тажиги да бар. Кыргыздарды көрбөдүм бирок. Жок. Сода кылгандар бирин экин бар. Бар. Жок эмес балдар. Анан бар эле рабочий кийим дейбизби, башка дейбизби, мындай эле барып эле жанагы торговый центрлерден алып алып кийип жумушка чыкпайт го, билесиң. Ооба. Мына ушул жерден алышат баары. Өзүңүз каяктан болосуз? Мен өзүм Жалал-Абадтан. Жалал-Абад каягынан болосуз? Сузактан болом. Каягынан Сузактан? Ачыдан болом. Ачыдан, мен Карадарыдан болом. Мен өзү Карадарыда төрөлгөм, атам мугалим болуп ошол жерде иштеп жүрүп. Анан тагытыгым Мундус Ачыдан болом, Акчалдан болом. Бирок жигиттер жакшы жактарын, чындыкты көрсөткүлө, эч качан жалган сүйлөбөгүлө. Анан мен кече эле аз эле болду да Кыргызстандан келгенде. Орустар мынтип атат, антип атат деген ушак мындай бир жалган сөздөрдүн ушунун этибары болуш керек да. Негизичи жоопкерчилиги да болуш керек да. Эмне? Мени бирөө бир нерсе деп атабы, мына фактически сен карап турасың. Же сени бирөө күнөөлөп атабы. Бул сенин эркиндигиң. Есть демократия. Тура эмне? Барын бардай чыгаргыла, анан барын бардай чыгарам. Кыскартып, анан жарымын кесип коюп мактанбагыла. Бизде андай болбойт. Биз ооба. Кайсы немедесиңиз? Кыргызбай деген YouTube каналга чыгарам. Жаңы. Мен бир как аксакал катары, мен 60ка чыгып калдым. Ушундай бир телевидениеге чакырсаңар, бир мындай мен деген мугалим кишимин. Мен бир жамандык деп ойлобойм. Элге жакшылык болсо экен деп. Ушул Москвада жашап аткан, ушул жерде кыргыздарга да мен кайрылат элем да. Ананайындар, бириңер таш атпагылачы. Бооруңарды оруткулачы деп айтмакмын да. Бири-бирибиздин аркабызга зачем көр казбачы, андан көрө жакшылык колуңдан келеби, ошону жасачы. Билген акылыңды айтчы, түшүнбөгөн адамга түшүндүрчү. Анан ушул сөзүмдүн аркасынан дагы мени күтүп турам, эртең канча ютукчуң чыгасын. Сен гений, сен паш. Жок, анан бир пендебиз. Өлүм бар башта. Акылыңарга келгиле, ынтымактуу бололу. Ананайын кыргыздарым. Ушул анан айтат турган. Ишиңизге ийгилик. Эгер кайрылып бир чыгам десеңиз, мени YouTube'дан көрөсүз, баары бирчи ошол жерде мен номерлерим болуп, кайрылсаңыз байланышка чыгабыз. Мейлиңиз. Ишиңиз ийгилик болуп турганда. Жазалы мен телефонумду. Азыр бул видео тарттым да бияктан. Ооба, YouTube'дан көрсөңүз. Бирөө мен чакыр. Мен бары как мен деле жашым 60ка чыгып калды. Аксакал болуп калдым, туурабы? Эми сакал койбосом да. Зато анча-мынча жаштарганында мен жигитмин да. Ишиңизге ийгилик, мейлиңиз болуп. Эми элдин оозунда элек жок. Мен ошол сөздү дагы айтайын дедим эле. Киргенде эле ошол окшогон нерселер сатылат экен. Ушул күлүчтөрдүн баалары 50 рубльден экен. Уштугу.
Мына ушундай жайма базар. Мына ушундай бут кийимдер сатылат экен. Балары көбүнесе жазылуу экен. Мына караңыздарчы, сувенирлер көбүнесе. Кимге кызык болсо келип айланып кетиңиздер. Выходной күндөрү мына караңыздарчы. Көп нерсе бар да эми жайма базардачы. Күлүштүн түрү бар экен. Мына караңыздарчы. Кайчыларга кызыккан эжелерибиз болуп калат мынакей. $500 экен туугандар ушул турушу. Бунун бардыгы российский. Кийимдер дагы бар экен бул жакта. Мына караңыздар. Сувенирлер бар экен, караңыздарчы. Көп нерсе бар экен туугандар буякта. Ар бирини баасын сураганга бой атат. Караңыздар. Мына ушундай сөйкө шакектер дагы бар экен, караңыздарчы. Носкилер, ич кийимдер, куртка, самоварлар, шакектер бар экен. Суббота базар болот. Телевизорду карагыла, радиолорду карагыла. Аркамдагылар сүйлөп атат, эски нерселер экен булар деп карагылачы. Куклалар бар экен. Балдар бар экен буякта, караңыздарчы. Таза балдар. Мо жаш балдарга велосипед бар экен да, сатуучусу $600 дейт. Баллондоруну желдеп туруп тазалап коюш керек болду дейт. $600 экен. Сколько стоит? 500 рублей дейт. 500 рублей. Кызыккандар болуп калат да. Керектүү нерсени балаларына айтып көргөзүп берейин, Курткалар бар экен, мына. Шуба издегендерге киргенде эле оң жакта шубалар болот экен. 65.000 рубль дейт. Штугу, мына караңыздарчы. Шуба саткан жерде турат. Анан керектүү дүрбү 8.000 кем дүрбү. Анан могу жандагы бычактар 1,5 рубльден дейт. Мына караңыздарчы, көп нерсе бар экен буякта. Көп нерселер бар экен. Ошо киргенде эле оң жакта. Спасибо. Мындай нерселер дагы бар экен, караңыздарчы, сувенирлер. Индустардык окшойт булар, Алмалар сатылат экен буякта. Вареньялар сатылат экен. Зелиндер сатылат экен, кинзалар, укроптор. Ушунча келип килемдердин бааларыны билбедиңби дегендер дагы болуп калат деп атайын. Мына килемдерди сурайын десем, булар колдо тигилген килем палаздар экен. Баалары аябагандай эле кымбат экен ачыгы. Дагестандан тигилген могул. Монун баасын сурадык. Где-то бул
%180 го деп менимче ушул турушу 8.000 dedi. Кымбат экен. Паластар кымбат экен, килемдер кымбат экен. Мына ушундай ар суббота базары болот экен бул базар. Мына ушундай туугандар, суббота базар эртең мененки 9-11'de мен 12'de келдим. 12'de базар кызуу болуп аткан экен. Кечки 7-8'ge чейин келип, орус базардан сатып алсаңыздар болот. Келип айланып кетсеңиздер да болот. Илгери биринчи чыккан телефондордон баштап азыркыга чейинки көп нерселерди мен жолуктурдум. Баасын сураганга мүмкүнчүлүк болобу. Көп нерсе бар экен да бул жакта. Ошого келсеңиздер болот. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Кудай кааласа бүгүн азыр дагы бир видео тартмакчымын. Кремлдин ичи жактарын көргөзүпчү. Андыктан каналга каттала кетиңиздер. Москвадагы кызыктарды тартып берүүгө аракет кылам. Жакшы жаза кетиңиздер. Лайк басып, комментарий жазып дегендей. Көп сүйлөп койдум окшойт. Ишиңиздерге ийгилик туугандар. Рахмат. Каякта дагы нелери бар, нелери тартайын, нелери кызык болуп атат, ошондон жаза кетиңиздер. Анан дагы кыскача жарнама бар эле. Көңүл буруп койгоңдар туугандар. Кирди чыкты маселелер кимдир бирөөдө болуп калган болсо сүйүн агам номерлерин коюп койдум. Сүйүн кирди чыкты деп. Дакан сайдайт кейинегин 3 ай коюп берет. Чыкпай туруп чорундан базадан текшерип берет. Кенен альфарттар менен барасыздар. Туугандар, анан кийин топтолуп калган жүктөр болгон болсо Кыргызстанга сүрсүтпөй салып берсеңиздер болот. Ишеничтүү алардын номерлерин коюп коем, талант акен номерлеринчи. Жүктөрдү ошол Бишкекке, Кара Балта, Токтогул, Кара Көл, Ташкөмүр, Шамалсай, Кызыл Жар, Кербен жана Майлуу Суу жактарга кеткен жүктөр болсо, могул жерге мен номерлер коюп койдум. Урмат, Искак деген агаларыбыз номерлерине кеңири кайрылсаңыздар болот. Анан бул агаларыбыз малинадан алып келген экен. Малина 5 литрлик малинадан 30 штук алып келген экен. Урмат деп малинанын да номерлерин коюп койдум. Доставкалары бар. Чалып сүйлөшүңүздөр туугандар. Ишиңиздерге ийгилик. Рахмат, чоң.